Бишкек шаарынын тургуну Үкөй Мураталиева 32 жашта. 3 бир туугандын кичүүсү. Жанындай көргөн эки агасынын колдоосу ага чоң дем күч берерин айтат. Учурдагы ийгиликтерин ата-энеси көрбөй калганына өтө кейит. Эми алардын сүтүн актап, өзүнүн ак мээнети менен көп бийиктиктерди багындырсам дейт. Келечекте кыялдарды коюп атабыз. Мисалы үчүн Казакстанда чемпионаттар өтүп атпайбы? Эмне үчүн Кыргызстан катышпайт депчи? Албетте Кыргызстан катышыш үчүн аны машыгыш керек. Профессионалдык чемпионаттарда бир учурда 5 бийди билиш керек. Танго, румба, ча-ча-ча, фокстрот, вальс. Анын баарын үйрөнүш керек. Анан биз намыс үчүн да ошо кой деп атабыз да. Танго бийин бийлөө үчүн Үкөй Мураталиева машыктыруучусу Артур Багамяков менен 4 ай даярданды. Ыңгайлуу болсун деп атайын ылайыктуу коляскада сатып алган. Эми ал чымыркануу менен дагы 4 бий үйрөнүүсү керектигин айтат анын машыктыруучулары. Үкөй менен иштешүү биз үчүн өтө жагымдуу, абдан аракетчил жана тырышчаак кыз. Муну менен токтоп калбай дагы көп бийлер үйрөнүп, алдына койгон чоң максаттарын ишке ашырсам деп турат. Бизде катышуучу кыздарга мырзалар тартыш болуп жатат. Эгерде каалоочулар болсо, биздин эшик ачык. Бул жайда Үкөй сыяктуу чыгармачылыкка кызыккандар абдан көп. Бийчилер менен катар Гүлбарчын Исаева сыяктуу комузчулар да бар. Кыргыздын 3 кыл комузун кичинесинен чертип, көпчүлүктүн көңүлүн буруп келген айым бул ирет курбуларын колдоп келген. Ошо көптөн берки кыялдар ишке ашып турат. Кыздарыбыз өткөндө конкурска катышты. Ошо бий боюнча, мындан аркы ушу ийримдин келечеги кең болсо деп ойлойм. Ошо Кыргызстанда да көп таланттуулар бар да. Үйдө жаткан, ушу бири-бирине стимул болуп, эл арасына чыгып. Жашоого шөгүр келтирип, маңдайга жазганды көтөрүп жашоо мүмкүнчүлүгү чектелгендердин негизги максаты. Бирок бир орунда отура бербей, ар дайым алдыга жылып, өсүп өнүгүп туруу керек. Бул максатты көздөгөн мүмкүнчүлүгү чектелген таланттуу адамдарга шарт түзүп берүүнү Айнур айым көптөн бери кыялданып жүргөн. Көктөн тилегени ишке ашып, жаңы инклюзивдүү студия ачты. У нас не было таких условий, чтобы танцевать. Мурда бир да жерде мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн атайын бий студиялары жок болчу. Барсак эле ыңгайсыз жерлерде же үстүнкү кабаттарда же ылдыйда болуп жатты. Өзүм бийди кичинемден жакшы көргөндүктөн студия ачууга аябай аракет кылдым. Эми бул жерге каалоочулардын баары келсе болот. Бий деген спорт, стимул да. Бийлесең жеңил деп каласың. Буйруса эми алдыда пландар көп. Ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелгендигине карабастан дүйнөнү багындырган тумар бийчилер тобу сыяктуу булар да эл аралык деңгээлге көтөрүлүп, кароо сынактарга катышууну каалашат. Кыял Шаршеева, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук, 1 канал.